Бул нерсени эч ким айтпайт, бирок трендтерге караганда сезим берген видеолор жакшы лоялдуу аудитория алып келет жана топко чыгып жакшы просмотрларды берет. Себеби мен өзүм алып барган аккаунттун биринде 600 миңден ашык просмотр болуп, жана 1000ден ашык катталуучу жыйнады. Андан сырткары азыр деле өтө жакшы кетип аткан 200 миңден ашык просмотр жана 600дөй катталуучу жыйнады и күндө комментарийлер тынбай келип атат. Ал жакта чисто сезим берген адамдарга и коркуу сезимин бир видеобузда коркуу сезими берилген, анан коркунучтуу эмес, наоборот милый видео экен деп калгандай видео монтаждалып жасалганда өтө жакшы результат берди. Экинчи видео дагы ошондой эле жакшы бир сезимдерди, сүйүү сезимдердин мындай көрүп адамдар ыйлагысы келе тургандай видео болгон. Ал эми трендтер болсо убактылуу болуп эсептелинет. Алар бир 2 жума жакшы иштейт дагы, анан эскирет. 3-чү жума адамдар уже ал трендти көргөндө раздражение кылат дагы, видеону өткөзүп берет, сиздин акыбатыңызды түшүрүшү мүмкүн. Ошол үчүн убагында кармап калган жакшы, бирок өтүп кеткенден кийин кылганын кереги жок. Өзүм дагы трендтерди тартип колдоном, бирок ага салыштырмалуу сезимдер, эмоция берген видеолорду колдонгон бир канча эффективдүүрөөк. Кантип сезим калтыра турган видеону тартууну мен кийинки видеолордон көрсөтөм, андыктан мага катталып алыңыз.